Асылбек Пазиев 1984-жылы Баткен областына караштуу Лейлек районунун Самат айылында жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөдө 4 тууган, ал бир кыздын атасы. Жаратуучунун мыйзамы кайсыл бир пенделерине туура жолго салуу үчүн сыноо берсе, кээ бирин ден соолуктан ажыратып, өзгөчө талант берип, ал эми кээ бирин болсо баардыгын берип сынайт экен. Бул бириген дүйнөдө жашап жатабыз дечи. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Асылбек Пазиев 3-4 жылдан бери гепатит оорусу менен ооруп жабыр тарткан аз келгенсип Бишкектеги дарыгерлер боорун алмаштыруу керек дешкен. Күндөн күнгө мекенибизде мындай оорулар менен ооругандардын саны өсүүдө. Биздин фондко жардам сураганда кайдыгер карабаган Азамат Байматов өзү барып акыбалын сурап келди. Салам алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Мына бул биздин бүгүнкү күндөгү кичинекей Кудай берген убакытты туура пайдаланалы деп шүгүр кылып Кудайга, ушу басып туруп жүргөнүбүзгө Кудайга шүгүр, канчалаган төшөктө жаткан бир туугандарыбызды көрүп туруп шүгүр келтирип Кудайга чексиз шүгүр болсун, ушу бизге басып туруу мүмкүнчүлүгүн бергендигине Кудайга шүгүр деп. Мына азыр кайсыл саат бүгүн азыр 24 март түнкү саат 11-ден 32 минут өттү. Бул жерде дагы бир боорунан жабыркаган бир тууганга аргасыз келүүгө туура келип турат. Буну эмнеге Кудайдын азабы силерге деген сыяктуу суроону берчү бир туугандарга бизден жооп болсун деп мен дайыма айтам. Себеби мындай акыбалда турган адамдын ден соолугун сурап коюш бул азапка жатпайт экен. Азапты биз билишибиз керек экен. Ушу төшөктө ооруп кыйналып аткан адамдын акыбалы азап болуп атат. Анын келип ден соолугун сурап коюшлук бул азапка жатпайт экен. Ошон үчүн бир туугандар абдан жакшы туура түшүнгүлө, туура түшүнөйлү баарыбыз. Кече басып туруп жүргөн бир тууган бүгүн бул ооруга чалдыгарын билген эмес, билбейт. Бирок бүгүн ушундай ар кандай кысталыштар болуп атат. Муфтилов айке деген бир тууганыбыз дагы кыйналып атканда мына ушул кыйынчылык менен тең бөлүшкөнбүз. Азыр Муфтилов айкем да ушул жерде, Кудай буйрса. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандайсыңар бир тууган? Жакшы. Амин. Аллах Таала кадыр зат, мээримдүү зат, ким кайсыл сыноону көтөрө алат, ошого ылайыктап берет экен. Анан сиз энелер мээримдүүсүздөр, бирок сиздерден дагы Аллах андан дагы мээримдүүмүн деген. Анан ошондой мээримдүү зат берет, билет, анан берет экен да. Ошон үчүн бир аз сабыр кылайлы, Аллах Таала берген дартына шифа берсин. Биз эми колубуздан эмне келет? Бүгүнкү күндө мынакей Муфтилов айкебиз турат. Муфтилов айке окшогон канчалаган бир туугандарыбыз бүгүн дартына даба таап, мына катарыбызда мына бүгүн биз менен чогуу сапарлашып болуп аткандыгы сүйүндүрөт. Буйруса. Анан бир тууган, Кудай буйруса биз дагы жөн гана себепкербиз да. Анан себепкер болууга жараткан насип кылса экен деп биз да тилек кылып атабыз. Анан Кудай буйруса көпчүлүк ушул дуа тилеги кабыл болуп, мына эне тилеги кабыл болуп, жалпыбыздын бата тилегибиз кабыл болуп, ушул Кудай буйруса катарыбызда болуп, жакшы иште бирге болуп насип кылсын, Кудай буйруса. Канча убакыт болду азыр төшөктө жатып эметкенине? Эмнеден улам ушул жукту дедиңиз, эмне болуп атат ошо? Бул балам декабрь айында Россияга иштегеле кетти улум. Андан ал жерде бир аз иштегенден кийин мына апрель башында айтып аткан апа, мен чөтү эмелерим, карларым ишип эле эме кылам, анан түкүрсөм кан түкүрөм, эме кылам деди. Анан ошол эми боюнча врачка кайрылып, ошол жактачы өзүбүздүн баягы кыргыз эмелер врачтар бар го, ошолорго кайрылса, энем бул жерде жүрбөгүн, сен өзүбүздүн Кыргызстанга жөнө, бул жерде жүрүштүн кереги жок да балам. Ошо боюнча балам кайтып келди. Биз бул мени ойлогонубуз деле жок эле. Баары Кыргызстанга барып, бул жерге келип ошол ал жакта түшкөн, өзүгө түшкөн ошол. Бул жерге келгенден кийин да бул жака түшсө, ошолордун айтканын айтып, эми ошол боорун алмаштырганга ошол экен да, андан башка эме жок экен. Ошол.
сиздерден кайрадан эле жардам кайрымдуулук иштерине кош көңүл болбостон мына Асылбек Самат айылынын тургуну Лейлек районунда боор оорусу менен бир канча убакыттан бери ооруп бүгүн мынеке Индия мамлекетине барып операция өткөрүүгө муктаж болуп отурат. Бул Индия мамлекетине барып келген, башыбыздан өткөзгөн оор убакытты, оор каражатты, көп каражат талап кылганына байланыштуу башыбыздан өткөзгөн инсан катары биз Асылбекке мынеке кандай болот, эмне болот, канча каражат керек баарын түшүндүрүп берип отурабыз. Сиздерден биз ушул Асылбектин азыр өтө чоң суммада каражатка муктаж болуп отурганына кайдыгер карабай ар бириңиздер колдон келишинче салымыңыздарды кошушуңуздарды биз суранабыз. Биз Муфтилла Юсупов байкөкөбүз бул операцияны башыбыздан өткөзгөнбүз. Сиздер ар бириңиздер кайдыгер карабай жардамыңыздарды бергенсиздер. Сиздер кайрымдуу инсансыздар. Албетте бизге жардам берген бардык Алла разы болсун жардамыңыздарга демекчибиз. Бардыгыңыздар мына кош көңүл болбостон мүмкүн болушунча бир сом болсо дагы аябастан ушул Асылбек досубузга жардамыңыздарды берип, албетте бул Асылбек досубуздун оорусуна себепчи болушуңуздарды суранабыз. Сиздерге ар бир жардамыңыздарды Алла Таала кабыл кылган болсун. Амин. Амин. Алла Таала дарыгерге кабыл кылсын. Ушул биздин энебиз элдин жардамы менен, көпчүлүктүн жардамы менен ушул энебизге жардам кылып, Алла Таала шуну насип эткен болсун. Эсен аман жакшы болуп, барып келип, биздин катарыбызда жүрөк ичин калап кетер. Амин. Адамдагы бир жакшы сыпат бардык жаман сыпатты жууп кетирет. Кудайга жаккан бир жакшы мүнөзүң менен элге да жагасың деп динибизде айтылып келет. Кайрымдуу бол коомдук фонду өз ишин улантып, Асылбек байкенин ден соолугун жакшырып кетишин каалап, колдон келген жардамыбызды көргөзө бермекчибиз. Урматтуу мекендештер, бири-бирибизге жардам берүүнү унутпайлы деген чакырык менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирге чейин аман туруңуздар.